Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен аябандай тоюмдуу, ошон менен бирге эле жумшак болгон курник пирогун жасайбыз. Видеонун аягына чейин карап, мен менен бирге болуңуздар. Аябандай жумшак, тоюмдуу пирог болот. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи алдын ала унубузду ээлеп алабыз дагы, үстүнө разрыхлитель салып, андан кийин муздаткычтан алып чыккан сливочный майыбызды кошуп, биз крошка жасап алабыз. Колубуз менен эле ушундай кылып жасап алдык. Мынакей, ушундай песочный абалга келиш керек. Андан кийин бул жерде сметананын үстүнө бир жумурткабызды кошуп, андан кийин суу кошобуз. Жакшылап аралаштырып, унга кошуп камыр илейбиз. Бул жерде мен диаметр 22 формага жасап жатам. Эгерде чоң пирог жасагыңыздар келсе, ушул рецептти эле 2ге көбөйтүп жасай бересиздер. Мынакей ушундай кылып камыр илеп алабыз. Камырыбыз даяр. Эми камырды кичине 20 минутага тыныктырып кое турабыз. Ага чейин биз начинкабызды даярдап алайлы. Бул жерде тооктун төш эти. Ушундай кылып, 4 жарты кылып туурап аласыздар. Уйдун этинен деле жасасаңыздар болот. Ал өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша. Ушундай кылып туурап алдык. Андан кийин картошка, пиязды дагы туурап алабыз. Достор, каналыма каттала элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталып алыңыздар. Алдыда дагы жакшы рецепттер менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Ал эми ушул каналдын жогорулашына өз салымыңыздарды кошуп, видео жаккан болсо ой пикириңизди калтырып, комментарий жазып, видеого лайк баса кетиңиз. Кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо дагы комментарийге калтырып кетсеңиздер, мен сөзсүз түрдө жооп берем. Татымына жараша туз салабыз, кара мурч салабыз. Жана суюк майдан куюп, жакшылап колубуз менен эле мыжыгып, согун чыгарып, фаршты даярдап алабыз. Кашык менен көрө кол менен аралаштырсаңыздар, аябандай даамдуу начинка болуп чыгат. Мынакей биздин салмабыз даяр. Ага чейин биздин камыр болсо тыныгып калыптыр. Эми камырды 3кө бөлүп алабыз. Эң биринчисин чоң кылып, андан кийин кичинекей, эң кичинекей кылып 3кө бөлүп алабыз. Ушундай суага тутуп, бир четке ала турабыз дагы, камырды жайып баштайлы. Мынакей. Эми форманы ушундай кылып май менен майлап алсаңыздар болот. Бул жерде диаметри 22. Жайып алган камырды салып, чекесинен ушундай кичине камыр ашырып коюңуздар. Сөзсүз түрдө камыр ашып турсун чекесинде. Салмабызды салабыз. Эми үстүнө муздаткычтан алып чыккан сливочный майды ушундай кылып кичинеден кусок кылып кесип үстүнө салып койсоңуздар болот. Ошондо шоорду аябандай сонун болуп бышат. Мынакей. Бизде тооктун эти кургак болгон үчүн ушундай кылып сливочный майдан кошобуз. Эми экинчи камырдын бөлүгүн жайып баштайлы.
экинчи бөлүгүн кичинерээк кылып жайып алабыз. Мынакей үстүн жаап, эми чекелерин ушундай кылып бириктирип өрүп чыксаңыздар болот. Эгер өрө албайм десеңиздер, жөн эле жармаштырып дагы бышырып койсоңуздар болот. Мен кичине пирогго коздук берейин деп ушундай кылып өрүп чыктым. Мынакей өрүп бүттүк. Ушундай кылып тегиздеп алабыз дагы. Камырдын эң акыркы бөлүгүн жайып, пирогдун үстүн коздоп алсак болот. Мындай кылып коздобой деле жөн эле бышырсаңыздар болот, үйгө бышырсаңыздар. Ал эми заказга же болбосо башка жака жасасаңыздар, ушундай алып үстүн коздоп койсоңуздар болот. Мынакей. Эми эң акырында ушундай камырды жайып, гүлдүн формасында кылып кесип алдым. Үстүн коздоп, жана жумуртканын зарысы менен пирогду майлап, 180 градуста 40-45 минутада бышырып аласыздар. Мынакей тегиз кылып майлап аласыздар. Ушундай кылып коздоп койсоңуздар болот. Мынакей биздин пирог дайын. Мынакей аябандай сонун, кооз, даамдуу пирогубуз, курнигибиз даяр болуп чыкты. Аябандай сонун болгон, жуп-жумшак. Азыр кесип жеп көрөйүн деп атабыз. Көрдүңүздөр, кесилишинде эле жумшак болгондугу көрүнүп турат. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жакындарыңыздарга жасап бериңиздер. Аябандай даамдуу болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.